2 қоло, 2 күмүш, 1 алтын медаль. Бул 7 жашар Виктор Тендин жетишкен ийгиликтери. Алматылык жаш спортчу 3 жашынан бери таэквондо менен машыгып келет. Өткөн дем алыш күндөрү абсолюттук чемпион наамы үчүн ат салышууга Казакстандын курама командасы менен Бишкек шаарына келген. Нравится таэквондо за счет. Мага таэквондо жагат. Анткени анда 2 адам беттешип, соккуларды иштеп чыкса болот. Мен бул спорттун түрү менен өмүр бою машыккым келет. Ошондой эле дүйнө чемпиону болом деген тилегим бар. Кыргызстандагы ITF таэквондо федерациясынын эл аралык турнири бул жолу 2-нчи жолу өттү. Ага Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстандан жалпы 4 жаштан 17 жашка чейинки 200дөн ашык спортчу катышты. Мелдеште 50 комплект сыйлык, жалпы командалык 4 кубок ойнотулду. Ошондой эле ар бир таэквондочу өзүнүн салмак категориясындагы абсолюттук чемпион наамы үчүн ат салышты. Таэквондо – это сила духа. Таэквондо – бул рухтун күчү, тартип, уюшумдуулук, бул командалык иш. Бул спортто зордук зомбулук жок. Болгону өзүн өзү коргоого үйрөтүү. Кыргызстандан башка өлкөлөрдө өтүүчү таэквондо боюнча эл аралык мелдештерге катышууга бардык эл ата-энелердин, балдардын мүмкүнчүлүгү боло бербейт. Кээде акча каражаты тартыш болуп калат. Мындай учурларда балдар мелдешке катышышы үчүн биз аларды бул жакка чакырабыз. Өздөрүнүн күчүн сынап көрсүн дейбиз. Федерациянын өкүлдөрүнүн айтымында кыргызстандык таэквондочулар дүйнөлүк рейтингде 1-10 кирет. Алар көптөгөн эл аралык мелдештерде өлкө намысын коргоп келет. Буга чейинки турнирлерде бир дагы медальсыз кайткан учур болгон эмес. Из больших 14 соревнований Мен катышкан 14 чоң беттешүүлөрдүн биринде да утулуу ызасын тарткан жокмун. 2-3 орундарды алып келдим. Кайсы бир орунга элешүү үчүн болгон аракетимди жумшаймын. Таэквондо же башка спорттун түрү менен машыккан ар бир адам коло же күмүш эмес, алтын медаль алуу үчүн өзүнө максат коюш керек деп ойлойм. Кореянын таэквондо жеке таймаш өнөрүнүн өзгөчөлүгү бул спортто бут менен активдүү иштөө керек. Спортчулар 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейинки узактыктагы 2 раундда беттешет. Кайрылып же секирип буту менен атаандаштын башына тепкенде спортсмендерге эң көп сандагы упай берилет. Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусунун айтымында бул спорттун түрү менен машыккандардын саны күн санап өсүүдө. Таэквондо популярность увеличилась почти 100%. Өлкөдө таэквондо 100% жайылды десем да болот. Бул спортко балдар өзүн өзү коргоо, сыйлоо үчүн барышат. Ошондой эле биз да балдарды компьютерде, планшеттерде көп отурбай, баңгичиликке, аракка жолотпоо үчүн таэквондону жайылтып жатабыз. Биз балдарды жаңжалдарга биринчи катышпагыла деп үйрөтөбүз. Болгону андай учурда өзүн өзү коргосун дейбиз. Таэквондо эң жаш жана тез өнүгүп келе жаткан жеке таймаш өнөрү болуп эсептелет. Кыска убакыттын ичинде бул спорт дүйнөгө жайылып, бүгүнкү күнү чыгыш күрөшүнүн бул түрү менен машыккандардын саны дүйнөдө 40 миллион адамдан ашкан. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Александр Симонов, НТС.